Шаардын биз кам эсебибиз менен ош шаардын бул жерде 1 миллиард сом болсо, толук кандуу ишке кирсе 4-5 жылдын ичинде биздин эсеп боюнча 3-4 миллиард сомго чыгарат. Биздин потенциал менен. Өлкөдө алгачкы жолу Ош шаарынын аймагында Кыргыз унаа курулуш ишканасы түптөлдү. Заводдун курулушу 2018-жылдын май айында башталган. Курулуштун биринчи этабында 10 000 чарчы метр жерге жалпы өндүрүш имараты салынган. Завод үчүн жалпысынан 150 миллион АКШ доллар өлчөмүндөгү инвестиция тартылган. Анын 10 миллиону алгачкы этабына керектелген. Кыргыз унаа курулуш заводунун Кыргыз бренди аркылуу чыгарылган электроприборлор сатыкка коюлду. Акылдуу эсептегичтер, трансформаторлор даярдалган. Азыркы тапта электробустун түзүлүшү жасалууда. Медицина тармагына муктаж болуп турган тез жардам муунасы дагы адистер тарабынан кураштырылды. Заводдун биринчи этабында эле 500гө чукул жумуш орunu түзүлүп, жергиликтүү казнага салыктын ири көлөмдө түшүүсү мерчемделген. Ош шаарындагы какырган тала алдыңкы инфраструктураны камтыган бизнес шаарчасына айланат. Каланын четиндеги Кеңсай массивин өздөштүрүү долбоору аяктады. Ири ишкананын алгачкысы болуп Кыргыз текстиль фабрикасынын курулушу кызуу жүрүүдө. Кезинде жаңы сапырылып турган дөңсүү аймакка заманбап инфраструктурадагы шаарча түптөлөт деп эч ким ойлогон эмес. Алгачкылардан болуп 6 чоң имараттан турган Кыргыз текстиль фабрикасынын пайдубалы курулган. Иштин агымы илгерилеп, дерлик 60% өткөрүлгөн. Текстиль фабрикасын курууга шаар бийлиги тарабынан 25 гектар жер тилкеси бөлүнүп берилген. Учурда жеке компания тарабынан курулуш иштери кызуу уланууда. Кыргыз текстиль фабрикасынын алгачкы этабында 4500 кыз-келин жумуш орду менен камсыз болот. Япония жана Германиянын технологиясындагы аппараттар менен жабдылып, пахта иштетилет. Өндүрүш өрүш алган аймакка келген инвестициянын көлөмү 38 миллион АКШ доллары, 11 000 жумуш ордун түзүүгө мерчемделген. Суммарно 34 года эксплуатации. Сам аккумулятор. Завод имени Козлова деген бар. Аяктан трансформаторный завод. Биз ушу Кыргызстанга келип туруп, ошо чогуу ошол жактан биргелешип, ошол жактан жазайлык деп атканбыз да. Анан бияктан мына Самарского поручение берсем, унаа курулушунда чогултуп атат, бир көрүп албайлыкпы, бир ээлер менен бир сүйлөшүп албайлыкпы. Эгерде бир подход кылып эметип калсак, зачем тогда белорусов завозить сюда? То есть өзүбүздүкүн эле өзүбүз колдобойлукпу деген ой кетип атат. Ал жагынан дагы мы готовы поработать. По счетчикам. Счетчик боюнча биздики ежегодное потребление у нас 1 200 000 счетчиков, да, 1 200 000 счетчиков. Из них однофазные, трехфазные, пул биринчиси, экинчиси газовые счетчики,
Мен Газпром Кыргызстан менен Абилдаев менен Болот Байке менен Такайлан менен бир эмедемин, бир связьдабыз. Мен айттым, Болот Байке, либо сиздер чогулткула, либо мен чогултайын. Мен дегеним Кыргызстан чогултсун, либо Россия чогултсун депчи. Ана Болот Пералханович дагы, в принципе, туура түшүнүп берет. Ал дагы, ну давайте посмотрим опытный образцы, кандай болот эмне деп. Анан баягы суу тармак боюнча биздики бүт жерде эле счетчик керек. Любой жерде счетчик керек. Ошон үчүн жана водомер, горячий вода, холодный вода ошолордун баардыгы. Кыскасы айтканда, бүгүнкү күндө биз эмнени чыгарабыз десек, биз деген азыр Минэконом аркылуу таможняга задача коюп атабыз. Могул позициялар бизге Кыргызстанга кирбеш керек. Биз муну өзүбүз чогулта алабыз, өзүбүздүн рынокто өзүбүз коргой алабыз деген бир маселе коюп атабыз. Мунун баары бүгүн эле, эртең эле или кече сүйлөшүүлөр болгон эмес. Булар болсо биз деген уже мен 1,5 жыл мурда орун басар болуп отурганда биз ошону как раз ойлонуп такташып неметип атканбыз да. Мен кеткенден кийин бул маселе токтоп калыптыр, иштер токтоп калыптыр, анча активно жүрбөй. Анан азыр болсо толук мүмкүнчүлүк бар, ошолордун баарын колдоп, трансформатор болсо трансформатор, биздики мына энергохолдинг аяка задача койсок, сиздер менен бирдикте иштеп койсо, да мы будем понимание есть, канча трансформатор керек, кандай трансформатор керек. Балким уже азыр деген кичинекейден баштап чоңуна чейин өтүп кетебиз. Мен деген чоң трансформатор чогулткан заводдорду Кытайда кыдырып чыктым, Южный Кореяда болгом, Украинада, Запорожьеда болгом. Ошондуктан, в принципе, у нас очень хороший вариант есть там для развития. Просто сүйлөшүп, именно профильный комитет менен, мен айткан жок, Минэконом өкмөт менен деп, профильный комитет менен мындай Шамил Исмаилович Борончиев, начальник управления машиностроения бул кишиге ушул нерселердин баары караштуу. Анан эгерде чогуу тыкыз иштеше турган болсок, мен ойлойм бир жакшы жыйынтыктарга жетип калабызбы депчи. Путин деле айтып атпайбы, надо разговаривать депчи. Если мы не разговариваем, тогда смысл тогда биз түшүнбөй эле силер бияктан чогултайын деп Кыргызстандын өзүнүн эмесин көтөрөйүн деп бияктан аракет кылып атсаңар. Биз Шамил экөөбүз тияктан барып алып туруп, давайте завозите к нам побольше, давайте тигиндей эсп ачабыз деп көрүнгөндүн баарын тыга берсек, анда эмнеден чыгабыз? Эчтекеден чыкпайбыз да. Поэтому я предлагаю, нам нужно разговаривать совместно. Шамил Исмаилович, Жээнбеков, Марат Арымбекович биздин начальник управления энергетики. Анан бул киши полностью контролирует холдингти ушул киши карайт бизде. Анан ошон үчүн биз деген мындай баарыбыз тыкыз иштешип койсок, я думаю, Матанбек да бир жакшы мындай жыйынтыктарга жетебиз деп ойлойм. Завод посмотрели, силер жаңы эле баштап атасыңар, но аракеттен бирдемеден баштасак обязательно бир жыйынтык чыгат. Рахмат, ушунча жакшы пландаган менен кылып келгендеги бир KPI ISO-9-дун бири болгон жакта да көп искажение бул проблема. Кытай, өлкө мамлекетте, Япония, ошол Европада чоң заводдорго барып көп кыдырып, мен опыт көп иштештик. Анан кийин биз 2018-ден баштап уже немелерди окута баштадык. Специалист танкыстарды билбес, адистердин танкысты. Азыр 20 бала студент биз окуттук. 4-5 келип азыр иштеп атат аны. Ошо кадр маселеси көп тармактан проблема бар. Негизинен айтып караганда, Казакстанды көбүрөөк изилдедик. Биз таможенный союзда окшош мамлекетпиз, бирдей. Аларда бүт ушул жеңилдиктер каралган. Биз азыр бүгүнкү күндө биз сборка кылайын десек, бизде бүт компаниялар менен чоң компаниялар биз менен иштешкенге даяр азыр. Өнүккөн мамлекеттерде Кытай, Японияда трактор завод Ямбар деген жакшы билсеңиз керек, Ямбар дүйнөдө бүт таркалган. Ал жерде вице-президент кыргыз экен. Ошол менен сүйлөшүп, жана Мирлан байке посол жакшы жигердүү кадамдар таштап бизге связь уже жаңы жылдан баштап сборкадан баштайт алар. Баасы Белоруссиянын тракторуна караганда арзан. И японский. Буну айткан себеби биз аз алып келгенибиз менен НДС деген бар экен. Комплектующий. Ушул вопрос. На готового нету, на комплектующие есть. Ооба, ошол болот да. Анан кийин бүт эле башка, мисалы үчүн азыр хоо чогултайын деп атабыз. Хоо менен контрактыбыз бар. Конкретно уже хоо силер баштагыла, биз Кыргызстанга вообще хоо алып бербейбиз. Силерден сатып, силер жасайсыңар, биз сатабыз. Биз ошентип биз орунду жайып система салбасак, бар кол үйлөнүш керек. Специалист даярдайбыз, бинок болот, балдар бар, көзү канат, кемчиликтер болот. Акырындык менен адан кийин муам менен сүйлөшкөнбүз, Өзбекстанда бар, Самаркандда.
мындайча айтканда чындыгында бул азыркы мына орун жай убакытсыз келиптир. Кыргызстан азыр баштап өлтүрүшү болот. Мамлекет тараптан колдоо керек бизге. Кандай закондор эле. Закондор оңдосок, мисалы үчүн жана мамлекетке алынган тендерлер, немелерди биз одан алыспыз. Biz görüp az alatken boldan erten çukumay birbirine başlatken. Samıdan закондор турлап берселер, жана энди кирип атканда, чыгып аткандагы бүт налогтордон бошотуп, убакытта кошуна мамлекеттердин тажрыйбасын алсак эле биз өзүбүз менен өзгөртө берет элек. Биздин вопрос ушул закондор негизинен. Бизден бүгүн албасын деме ким Энерго холдинг бул немелери баштагы билесиздер проблема болуп албай биз азыр көзүбүз жетти. Биз Өзбекстанда, Тажикстанда деле сатып, Казакстанда деле сатып, Россияда да рынок бар экен, алат экен. Самый ошо бизге комплектиющийлер келгендер, жана налогтор жеңилдетилген болсо, хотя бы эндес. Ошондой болсо биз көп жерден немелерибизди өз ордубузду таап алабыз да, бул тармак боюнча. Азыр пландар чоң алдыда. Буюрса мындай экинчи этап кең сай массивинде башталды, азыр курулуш иштери жер тегизинде общий. Мен ойлойм, буюрса бул азыр Ош шаарын биз кам эсебиз менен Ош шаардын бул жерде 1 миллиард сом болсо, толук кандуу ишке кирсе 4-5 жыл ичинде биздин эсеп боюнча 3-4 миллиард сомго чыгарат. Биздин потенциал менен. Биз эсептеп чыктык да бул кам эсебинде. Буюрса бул шаарга жумуш орнотуу өтө чоң эме болот да. Мен деле ойлогом бул башка жака салып неме кылсак деп. Мисалы Нисан айтат, кечеги революция болуп кеткенден кийин бизге токтотту, сүйлөшүлүп. Биз ойлонойли ситуация каяка неме болсо өнүксө ошондой кылайын дейт. Экинчи вариант була кетет. Өзбекстанды карабайсыңар, Өзбекстанга салайлы. Биз население көп дейт, потребность көп, ала турган, анан кийин стабильность бар. Ошого да айттык, бизде эң стабильность бизде, проблема жок деп, ондо күтүп турайлы деп күтүп турабыз. Болсо биз кол коюшубуз керек да, неме. Алып келсек, готов алып келсек, эчтеке жок. Муну болсо мен баягы кызматтан эмне үчүн алып салышты? Потому что мен айттым, мен только чогултам дедим. Жок, готов алып келет, макул болсо мына мен тиги Максим кечирип коюңуз, анда сиз менен иштеше албайбыз деген сөз болгон да. Ошол кезде ушул закон киргенде, когда можно Кеңсай массивине уникалдуу шарчаны түзүү боюнча атайын долбоор даярдалган. Жер тилкесине ээлик кылган 3125 жаранга бир типтүү турак жай салуу мэрия тараптан сунушталат. Курулган үйдө толук шарттар түзүлүп ипотекалык негизде берилет. Башкы пландын негизинде бул ыңгайлуу сунушка жер ээлери макул болушу керек. Аймакта 2177 жарандын жер тилкесинин архитектуралык бүтүмү чыккан. Таза суу, электр энергиясы жана башка коммуналдык кызматтардын баары тартылаары пландалган. Шаардагы ар бир жашоочунун кыялы ыңгайлуу шартта жашоо жана туруктуу жумуш болууну эңсейт.